Саламатсыздарбы, Насихат радиосунун угармандары жана Марва телеканалынын көрөрмандары. Сиздер менен Нурсанат программасы, микрофондо мен Мырза Токтосунова. Бүгүнкү күндүн темасы жоолукка жол деп аталат. Албетте, сиздерге көңүлүңүздү жага турчу алдыңкы мүнөттөрдө жакшы бир маек куруп бере турчу конокторубуз дагы биздин мейманда. Дастанчы Гүлнур Асанова жана адвокат, укук коргоочу Лира Ороз келди. Саламатсыздарбы. Эми алгач эле экөөңүздөрдөн Аллах ыраазы болсун. Жоолук салынып жүрүү дагы үнү чыкпаган даават дейт экен. Гүлнөр эже, сиз эфирге келгениңизде абдан кубанып атабыз. Жоолук салынганыңызда бүткүл Кыргызстан кубанды да, алардын катарында биз дагы болдук. Анан экөөңүздөргө тең суроо. Жоолук силер үчүн эмне? Жакын болуп алсаңыз болот. Эже деп калдым, мен сиз жакыныраак болот окшойсуз. Ошосундун. Жоолук мен үчүн, мен өзүм катымдан жооп бере берейин. Жоолук мен үчүн бир чеп сыяктуу кабыл алдым да, мен үчүн чеп. Коргоочу, жаман көздөн, тийишкен көздөрдөн дегендей. Мага ушуну коргоочу катары Рахмат, Лира. Жоолук бул мен үчүн жараткандан берилген бул буйрук. Мисалы үчүн жоокерлер дагы буйрукту сөзсүз аткарат да. Ал эми бул дагы мен үчүн бир Аллахтан берилген милдет, буйрук. Ошо менен биргеликте бул мага белек деп айтсам туура болчудай. Жоолукка кандайча келип калды деген сөз аябай баарыбызды кызыктырат да. Мисалы Гүлнур кандайча жоолук салынып калды? Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Баарыбызга эле белгилүү болгондо бизде баягы милдет болбоду, коронавирус дегенчи. Анан ошондо мен дагы кем калышпай ошо илдетти жугузуп алган болчумун. Буга чейин эле айтып кеткендей эле ошол эң биринчи бир эми чындап вот жаманайын бул жашоодо бар экенбиз, жок экенбиз, балким мен мына эртең жок болуп калсам ушул ойдон акыретте мен Аллахтын астына кантип жооп берем. Бул парз болгондон ал парзды аткарбай мен баягы өтө көп күнөөлөргө, эми парздан дагы өз күнөөсү да толтура эмеспи, канча даана чачуубуз болсо ошончо көргөн адам ошончо күнөөгө батасың дегендей. Анан ошону ойлонуп кетип, негизи эле ошо өзүңүз билесиз, чогуу умрага барып келдик. Ошо умрада бир ой кеткен. Бирок ошонсо дагы баягы биздин кандай десем, шайтан жеңип кетти окшойт анда мени. Анан ошол баягы илдеттен улама өзүмө мен сөз бердим. Демек мени Аллах Таала жакшы эле чакырыптыр, өзүнүн үйүнө чакырыптыр, жакшы чакырып көрүптүр, оңой чакырып көрүптүр. Анан мынакей сыноо берип, анан дагы чакырып атат. Бул жөнүндө эмес деп, анан ошондо мен акыркы эмени койгонмун, өзүмө чекти койгонмун. Анан өзүмө да сөз бергем. Ага чейин эле качан жамынышымды билбейт болчумун, бирок жамынарга чейин мен эгер жамынсам, жамынсам, мен сөзсүз түрдө намаз окушум керек. Өзүмө анда сөз бергем. Өзүмө да кээде гана сөз берем да, ошону сөзсүз аткарам. Анан Аллахка сөз бердим, жоолук салынам деп. Анан өзүмдүн да сөзүмдү, анан Аллахка берген сөзүмдү бирдей алып кеттим. Аллах ыраазы болсун сизден. Лира, сиз юрист катары, мисалы өзүнүн укугун жана башкалардын укугун билген инсан катары, жоолук бул коомдугубузда чоң нерселерди жаратып атат да, чоң бир сөздөр болуп атат, чоң бир окуялар болуп атат. Анан сиз ошол соттордун жанында иштеп жүрүп, адвокат болуп жүрүп, кантип жоолукка келип калдыңыз? Мен азырынча юристмин, анан мен юридикалык академияны бүткөндө кандайдыр бир динге кызыгуум пайда болду да. Ар бир эле адамдын жашоосунда кызыгуу пайда болот деп билем да. Анан изилдеп көрдүм, анан өздөштүрүп баштадым дегендей. Анан ошо жоолук милдет экенин Куран аятында Аллах субхана таала кайрылган экен. Ошону устазалардан билдим, окудум, ислам университетине бардым дегендей. Ошо жерден билдим. Анан жоолук маселеси мен юрист катары
соц тармактарды жана талкууларды карап көрдүм. Ошол коомдун бир бөлүгү болгондон кийин анан отуруп бир 9 жыл мурун бул маселе көтөрүлүптүр, анан 7 жылдан кийин, анан 5 жылдан кийин аябай бир чоң талкуулар болгон экен да. Анан акыркы жолу эмне десе 3 жыл мурун, анан мурдагы эле жылы көтөрүлүптүр. Анан эми десе быйыл дагы 2021 жыл ошондон эле башталды окшойт. Анан бул маселе ошо боюнча жолдо калып кетпесе, анткени эртеңки күнү инаугурация болот, башка бир жаңы эмелер болот да, коомчулукта талкуулар ошо менен калып кетпесе деген оюм болуп атат да. Анан көп эле жарандардыкы да ошондой болсо керек, анткени ушул убакытка чейин Турсунбай Бакир уулу, Аллах ыраазы болсун, ошо агабыз Акин Такталиев жана башка укук коргоочу адвокаттар, мусулман коомчулугундагы инсандар бул маселени колдоп келишкен. Анан быйыл эмне десе көбүрөөк адамдар колдогондой көрүнүп атат, мага дагы жана коомчулукка да болсо керек. Ошол маселени чечип беришсе, анткени мыйзам чектебейт жоолук кийүү. Анан кандайча бөгөт коюлуп атат. Бул мисалы жорук кодекс эмес, жазык кодексинде көрсөтүлгөн чара колдонушу керек, ким эгерде тыюу сала турган болсо. Гүлнур, сиз коомдогу инсан катары, элдин көзүндө жүргөн инсан катары көп жылдардан бери мисалы салттуу музыканын жайылтуучусу болуп келатасыз. Дүйнө жүзүн кыдырып, ушул коомубуздун үнүн жеткирип атасыз. Кыргыздын укмуш, биздин өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыз болгон кийимдерди кийип атасыз. Анан өзүңүз мына жоолукка келгенден кийин ушул коомдогу жоолукка каршы чыгып аткан инсандарга эмне деп айтат элеңиз? Бул эми өтө мындай бир тартыш маселе экен да, эми баягы өзү негизи саясат менен дин боюнча мен өзү тартышпайын деп ойлогом да. Бирок ошентсе дагы баягы жоолук салынган айым катары унчукпай эткенсиң да, унчукпай тура албайт экенсиң да. Анан эми бул каршы болгонго, бул айтат элем, бул Аллахка каршы чыгып атат депчи. Анткени бул парыз болот атпайбы, 5 парыз дегендей, мусулманга ошондой эле айылга парыз да. Буну дегендай кабыл алыш керек да. Ислам динин кабыл албаса дагы мындай бир кандай десем, мусулман адам катары кабыл алыш керек да ошол нерсеничи. Анан эми биз мусулманбыз да, мусулман өлкөбүз, бирок светтик өлкө деген менен деле бирок мусулманбыз. Бизге жаза ар бир кыргызды сурасаң мен мусулманмын деп айтат. Альхамдулилля дейт. Анан каза болуп кетсем, баары бир түбөлүктө эч кимибиз жок эмеспи. Каза болсо жаназага ошол эле жана сайрап аткандар, каршы чыгып аткандар жаназаны окуп коюңуздар деп молдолорду чакырат мисалы үчүн. Ошону деле ойлоп деле мынчалык каршылык көрсөтпөй деле койсо болчу. Баягы сиз айткандай биздин деле эмеде бар экен, конституцияда деле бар экен, баягы мектепке шляпа киетпи же баш кийим киетпи, бул чектөө жок дептир. Демек бул деле атрибут, биз жоолук деле ошол шляпанын бир түрү деп эсептесек болот да мисалы үчүн. Мен ойлойм да, биздин конституциясында сыйлаган жаран катары дагы, мусулман адам катары дагы буну кабыл алыш керек го деп ойлойм. Ага каршы чыгуунун кажети деле жок, эгер биздин өзүбүздүн кып-кызыл китебибизде бар болсо. Жөн гана баардык инсандарды толеранттуулукка, ойлонууга жана бири-бирибизге душман болбоого, каршылык кылбоого чакырабыз. Себеби кайсыл бир бизге жакпаган бир нерсе кылып атса дагы, мисалы жоолукчандардын деле аларга каршы чыккан нерселерин көргөн жокмун да. Ошондуктан жөн гана бири-бирибизди сыйлаганга көрөкөтсөк аябай жакшы нерсе болмок. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер бул түз эфирди мындан кийин дагы Насыйкат радиосунун YouTube каналынан көрө аласыздар жана азыркы учурда Instagram Нурзат Токтосунун Instagram баракчасынан жана Насыйкат радиосунун Instagram баракчасынан түз эфирде көрө аласыздар. Андан сырткары бүгүнкү негизи эле Нурсанат программасы үчүн Гүлзат Исаматовага чоң рахматыбызды айтабыз. Ошол кишинин демөөрчүлүгүнүн алдында бүгүнкү программада сиздер менен баарлашканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан ушул жоолук маселеси бир көйгөй болуп атат да. Кимдир бирөөлөрдү уктатпаган көйгөй болуп атат, кимдир бирөөлөр үчүн бакыт болуп атат, кимдир бирөөлөр үчүн каршы чыккан нерсе болуп атат, кимдир бирөө болсун бир жашоосунун маңызы болуп атат. Анан
биздин ушул жерде отурган баягы бул программага ар дайым жоолукчандар келет деген нерсе жок, жоолугу жок адамдар дагы келет. Себеби баарыбыз эле баардыгын билип жашоодо төрөлбөйт экенбиз, баардыгыбыз өсөп өнүгөт экенбиз. Анан кандайдыр бир жашоодо жанагы коронавирус сыяктуу себептер же бир башка коронавирус сыяктуу себептер болуп калганда адам жоолукка келет экен да. Анан ушул мектептердеги Лира айтсаңыз, сиз мектепти азыр башкача кое туралы, мага абдан кызык да. Мисалы сиз сот отурумдарга катышасыз. Туура. Анан ошол жерде жабык барганыңызда кандай көз караштарга кабыласыз? Эч кандай мен өзүмдү ыңгайлуу эле сезем. Балким ошондон бу кадимкидей эле иш алып барабыз. Соттордо эле, сот отурумунда, прокурор жаатында деле кадимкидей эле. Демек, мен да ушуну бардык инсандарга айткым келет, өзгөчө жоолук салынабыз деген кыздарга. Жоолук бул чектөө эмес да. Бул биздин башыбыздагы чектөө. Жоолук салынса мындай болбой калат, жоолук салынса мындай болбой калат деген нерселер бул өзүбүздөн деп айта кетет элем. Гүлнур, сиз деле ушул нерсеге кошулат болушуңуз керек, Мындай бир ой бар экен да, коомдочу. Жоолук салынса болду, үйдө олтуруш керек, телевизор көрбөш керек, китеп окуш керек, сотко кармаш керек, бир башкача бир дүйнөгө киргизип коет экен да. Керек, телевизорду ыргытып, терезелерди карап. Бул фанатизм да. Бул уже ой, анын ою уже фанаттын эле оюн айтып атат да. Бул тескерисинче өнүгүш керек, өсүш керек. Бул башка эми багы исламда чектөөлөр болот. Албетте ошол чектөөдөн да чыкпашыбыз керек, жоолук салынгандар, ошо иман жолунда жүргөндөр. Бирок өнүккөнгө, өскөнгө ислам тыюу салбайт, окугула деп башталат, мисалы үчүн да. Кураныбызда элечи окугула деп. Эми мен ойлойм да, бул жоолукчандарды мындай бир немеге салып, картинанын ичине салып туруп, анан мындай такыр ал жерден чыкпаш керек. Анан бул коом биз багы демек иштесе болот экен, жашаса болот экен, кубанып, кадимки аял заты көргөн баардык бир жашынакай нерселерди кабыл алып, сөзсүз түрдө баягы жоолуктан кийин бир нерселерден тыюу болот. Мурда барып жүргөн көп жерлериңе барбай каласың, мурда кылып жүргөн нерселериңди кылбай каласың дегендей, Анан бирок бул элдин баары ойлогондой чектөө же болбосо бир отуруп калуу же болбосо караңгылык эмес да. Анан сизди дагы мисалы биз алымдардан да сурап көргөнбүз бул жөнүндө, ыр жаатында мисалы сиздин коомуңуздун дастан же адеп ахлак, ата эне жөнүндө ырдаганыңызды болот деген сөздү мен да уктум эле. Сөзсүз түрдө багы мен жоолукка аттанардын астында дагы эми бул мен 7 жыл окудум да, ушул музыкалык билим. Анан эми бул жак кандай болот экен деп да ойлонуп көрдүм. Анан сөзсүз түрдө жоолук салынгандан кийин бир болот, сөзсүз түрдө комузумду такыр кармабады, мисалы үчүн жарым жыл дегендейчи. Анан эми баягы кичинекейинден сугарылып өскөн бул чармачыл адам болгондон кийин бир аз мындай кыйыныраак болот да, такыр таштап коюшчу. Анан барасың кеңеш сураганы, албетте мындай биз сыйлаган алымдардан барып сурадым. Сураганда дагы ошол хадистерден баягы Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрүнөн улам мисал келтирип, сен мага мындайча айтканда фатва чыгарып беришти да, мындайча айткандачы, сен ырдасаң болот, коомуздун коштоосунда ата эне жөнүндө, эл жер жөнүндө, ынтымак жөнүндө, биримдик жөнүндө, баатырлык эпостарларды, жаратылыш жөнүндө, мекенди барктаган, сыйлаган ушундай темаларды ырдасаң болот деди, эмне жөнүндө, бөбөктөр жөнүндө. Демек мага чектөө койгон жок, себеби дегенде баардык нерсе баягы заматта болуп кетиши мүмкүн эмес деди да. Сен таштай албайсың, бирок сен ушул ырың менен кээ бир адамдар, ташпоор адамдарды жүрөгүн жылытышың мүмкүн. Ошол эле учурда ата энесине кайрымсыз адамдарды ата энесине кайрымдуу кылышың мүмкүн. Сен ырың менен жакшы жакка тарта алышың мүмкүн деди да. Бир канча мүнөттөн кийин урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, Гүлнурдун бир жакшы ырына күбө болобуз. Анан ага чейин сиздерге кайрылып кетүүгө туура келип атат. Марва ТВдан эгер сиздер бизди түз эфирде көрүп жатсаңыздар, WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды Лира Орозго жана Гүлнур Асановага берсеңиздер болот. Сиздерди кызыктырган суроолорго алдыңкы 1 сааттын ичинде, 1 сааттан азыраак убактыбыз калды, жооп бергенге аракет кылмакчыбыз. Лира, мисалы мага мен жоолук салынганда ушундай бир ачыктан ачык менин аброюма шек келтирген сөздөрдү жазышты кээ бир адамдар, айтышты. Ошондой учурда менин укугум корголобу?
Мен кантип коргой алам өз укугумду? Чистое достоинство делечи. Жана мен албетте көңүл бурган жокмун. Себеби мен жолугума каршы чыкканы, алардын Аллахка каршы чыкканы. Бирок ошол эле учурда, мисалы, мендей балким кеңпейил эмес бирөө мен укугумду коргойт элем деп чыкса, мүмкүнчүлүктөр барбы? Ооба, бул жарандык кодексте көрсөтүлгөн. Эгерде сиз сотко даттануу жазган болсоңуз, сот аны карамак, иш алып бармак бул жаатында. Жана моралдык жактан дагы чыгаша талап кылууга мүмкүнчүлүгүңүз бар болчу. Анткени сот тармагы бул эме болуп саналат, средства массовой информации. Эгерде ошол жактан кандайдыр бир абройго шек келтире турган посттор же болбосо кандайдыр бир адамдын аброюна бир шек келтире турган бир жазуулар болгон болсо, комментарийлер болгон болсо, албетте кайрылсаңыз болот. Же болбосо белгилей кетчү нерсе буга мөөнөт жок. Демек сиздин шансыңыз бар. Мен ошол эле шансты сенден сурагым келип атат. Колдоносуңбу? Мисалы, сизге негатив жазгандар болот, эми ар бирибизге эле жазып атат. Ошолорду кантип көтөрөбүз? Эми баягы сиз өзүңүз айтып кетмекчи, биз башка жөнөкөйрөөк жолуктан башка деле жарандардан салыштырмалуу бизге 10 эсе дейличи, 10 эсе ашыгы менен келет эмеспи комментарийлер? Эми 100 дейличи. Көп эле беребизчи. Анан эми баягы адамдар бир эки сөзгө баягы мындай эле семьяны алалы, үй бүлөнү алалы, теригишип, бир отурушта дейли, теригишип, ошол менен керек болсо мындай кездешүүлөр болуп кетет. А бирок биз ошончону көтөрүп атабыз, демек биз сабырыбыз күчтүү экен да, ошону мен ойлодум да, демек биз ушуга чыдап аткандан кийин бул эми акыретте кичине болсо да сыйлык алабызбы деп мен сабырды дагы күчөтүп сабыр эле кылайын деп атам да. Анткени эми мен баары менен ак ийнек айтышып отурсам, анда менин убактым баары ошол Инстаграмдан чыга албай калмакмын. Бирок андан дагы мен аларга ыйман тилеп коюп атам да. Бирок мен чынын айтайынбы? Ошо чынын айтчы. Азыр жакшы эме чыгып калыптыр Инстаграмда. Сиздер билет болушуңуздар керек. Ограничить деп коет экенсиң го эменичи. Жаза албай каласың, бирок ал көрөт, мисалы көрө берет да. Анан ошентип мен өзүм деле унутуп калыптырмын ошол кишини ограничить кылганымды, бирок ушуга ыйман кирсин, ушул жакшы сөз чыксын оозунан дей берчүмүн да. Анан бир маалда асага көрүнөт экен жазганычы, кийин жазганычы. Анан аны адабрат этип койсоң болот экен да. Бир маалда жакшы сөздөр жазып ошолорду көрсөм, мага менин баягы тилегимде Аллах кабыл кылыптыр да. Мен эми азыр ойлосом көпчүлүгүн кайра алып чыгып атам да. Жакшы сөздөр жазып башташты да. Демек мен ушундай жол менен чыгат экен деп ойлоп калдым да. Алар менен териштей отуруп биздин өзүбүздүн маанайыбызды бузуп керек эмес деп. Сиз айткандай жол калканчы экен да. Анан Лира мага көп жазышат да. Мектеп окуучулары менин мектепке барсам жолугума мугалим эжелер салынба деп урушуп атышат деп. Буга кандай карайсыз юрист катары? Билим берүү министерствосу чектөө кое албайт. Бул белгилүү эле болду. Министерство жактан 2 күн мурунбу маалымат кабар беришти соц тармактарына. Анан зав района же болбосо мектеп директору же болбосо класс жетекчи мугалим тараптан эгерде мындай айтылган болсо, бул мыйзамсыз. Бул кыздардын укугу корголуш керек. Анан Конституцияда 18-беренеде көрсөтүлгөн. Кандайдыр бир Конституцияда көрсөтүлгөн тыюу салынбаган нерсе болсо же иш аракет болгон болсо, бул уруксат да. 18-беренеде Конституцияда жоолук кийүү тыюу салынган эмес. Конституциянын дегиле 114 беренесинин баарында. Демек бул уруксат дегенди билдирет да. Демек ар бир адам өзгөчө шариятта ата-эне балдарга жол көрсөтүш керек. Жол көрсөтөт, тарбия, насыкат, насаатын берип келет. Бул ата бабадан да калган көрүнүш. Улууга урмат, кичүүгө узат болчу. Анан кичинекей жаш бала эми жашоонун кандайдыр бир туура эмес деген бааны кое албайт да. Ата-эне мындай жетектеп көрсөтүп коюусу туура. Мамлекет формага кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү бере алабы? Мектеп формасына. Мамлекет министерство ошо билим берүү министерствосунан кандайдыр бир өң, мисалы үчүн көп эле жылдан бери тажрыйба болуп келет. Ак же болбосо кара деп көрсөтмө берилет. Анан акыркы жылдары кычымкай кызыл өңдү да киргизишти.
үстүнө костюм катары кыздарга, балдарга. Эмне десе, мамлекет тарабынан кандайдыр бир форманы талап кылуу мыйзамсыз. Себеп дегенде мамлекет окуучуларга ошо кийимди, форманы бөлүп бербейт да. Эгерде бөлүп бере турган болсо, мисалы үчүн милиция кызматкерлерине же болбосо солдаттарга бир жылына бир форма берилгенде эгерде бекер таркатып берген болсо, анда милдеттүү түрдө талап кыла алат. Ал эми өздөрү таркатып бербегенден кийин талап кыла албайт. Бул мыйзамсыз. Эгерде талап кылса, анда мыйзамдаштырып, муну мыйзамга киргизилүүрү зарыл. Жоолук салынам деп жүргөн Гүлнур эжелерге, салынам деп салына албай жүргөн эжелерге кандай бир шыктарды берет элеңиз? Сиз экөөбүз деле көп жыл бою салынсак, мына салынсак, анан салынсак деп жүрдүк, Анан Аллах мээне баргандан кийин кой дедик. Ооба, бирок мен ойлойм да, дайыр эле адамдар, дайыр эле кыздар бар экен да. Бирок бир талчок деп коет го, мындай ошол жетпей турат экен да. Мен баягы бул практикамда көп эле кыздарды жоолукка мындай себепкер болдум да, шүгүр. Ошондо мындай бир кеңештерди сурап келишти. Мен чакырдым, атайын чакырып, өзүмдүн жоолуктарымды колуман келишинче сан айтпай эле коеюн, ошо хиджаб ошолорду кийгизип, анан айттым да, эми баягы мындай сүйүүнү менен кабыл алгыла, эң биринчи сүйүүнү менен кабыл алгыла, себеп дегенде бул баардык эле адамдын колунан келе бербейт экен, буга чоң эрек керек экен. Анан кийин бул эми силерге зыяны жок да, бул түбөлүктүү жашоого силерге билет дегендей кылдым да. Ушундай нерселерди айттым. Зыянын буюрса мен көргөн жокмун, мен пайдасын эле көрүп атам. Мен сөзүмө ишенгиле дедим. Мен сөзүмө ишенгиле, баары жакшы болот. Эми сыноолор болот, шайтан өзү азгырат башында, сөзсүз түрдө. Ошодон аттап эле кетсиңер болду силерге. Жашыл жол дедим. Ошол жашыл жолду бириз дагы жакшы билсе керек, Сиз жоолук салынгандан кийин кандай бир жакшы нерселер болот, ошону бөлүшсөңүз? Жоолук салынгандан кийин көп эле бул Аллахтын берилген мыйзамы да, буну да берене деп айтсак болот да. Бул беренени, бул ушу законду аткаргандан кийин мыйзамды аркасында көптөгөн неаматтар бар да. Муну дароо сезбесең да, жылдар өткөндөн кийин көп аркасынан башка дагы, мисалы үчүн намаз тургузулат дегендей, намаз бекем болот. Дегеле менде эмес, эмет жагынанчы, мусулман айымдардыкы дегеле орозосу келет. Анан эмне десе, баягы Аллах берген буйруктарды, кайтарууларды кеңейтип баштайт да адам баласы. Билими дагы көбөйөт дегендей. Анан жоолуктун хикматы өтө чоң. Муну деген адам мындай жото эмеси менен, жон тери менен сезиш керек да. Муну деген көп мындай жакшылыктары эки дүйнөнүн бактысы деп айтылат атпайбы? Бул абдан терең сөз да. Анан эмне десе, жеке эле бул кыска бир жашооңду ойлобостон, баягы түбөлүктүүңдү да ойлоп атасың да, беренени аткарыштык менен. Ошол себептен неаматтар абдан чоң, санагыз аябай көп. 0705 96 94 41 номерине сиздердин смстериңиздер келип баштады. Дагы жазыңыздар. Биринчи суроого жооп берилиптир. Кичине кечирээк көрүп калдыңыз окшойт. Салам Марва ТВ, Гүлнур эже, чыгармачылыгыңызга ийгилик. Гүлнур эже, жоолук салынышыңызга эмне себеп болду? Аны биз айттык эмне себеп болгонун. Андай себеп болбой эле койсуз силерде. Айтып кеткендей деп интрига кылып коелук. Сиз бир ырдап берет окшойсуз бизге. Деп ойлодуң альбы. Ушинтип ойлоп атам да. Мейли, эфир уже жок, бизде дагы жарым саатыбыз бар, эч коркпоңуз. Бирок бир эле жолу ырдатабыз сизде. Себеби сизде татынакай үндү баардыгыбыз жакшы көрөбүз. Жакшы бир чыгарма бар, ошол Ак тилек деген чыгарманы аткарып коеюн баарыңыздар үчүн. Ай билчеси дагы
рахмат. Элибиздин ынтымагы бекем болсун, ар бир үйдө бири бирин сыйлашкан жубайлар болсун, бактылуу балдар болсун, аксакалын жайкалткан батасын берген ата энелер болсун. Негизи эле элибизге тынччылык, ынтымак каалайбыз. Абдан жакшы ырдын сөздөрүн Адырбек Алымбеков агайыбыз жазган болуш керек эле. Ошондой ар бир адамдын тилеги жакшы. Анан ошол эле жакшы нерселерди кылууда жаман айткан адамдар кайдан чыгып атат? Арабыздан чыгып атат. Суроолорго өтөлү. Юрист эжебизге суроо дейт. Светтик өлкө издеп кыйкырып атышат. Ошол светтик өлкөдө каалаган кийимдериңди кий деген барбы? Же светтик деген өлкөдө хиджабка кийбе деген нерсе дагы барбы дейт. Туура, жакшы суроо. Кийим нормасы көрсөтүлгөн эмес да, кандай болуш керек, кандай түстө болуш керек, кай жерден каяка чейин болуш керек деген узундугунан дагы көрсөтүлгөн эмес да, андай берене жок. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен 5 убакыт намаз окуйм, бирок жолук оронбойм. Кадимкидей эле жолук салынып жүрөм. Жасаган амалдарым кабыл болобу дейт. Эми бул алымга аны Аллахтан башка бизге өзүңүздөн келиңиз деле суроо бериңиз. Себеби чындап биз мындай билбегендиктен билгендей жооп бергенибиз болбойт. Мен ушундай суроо берилгенде бир алымдан айткан укканым бар эле да, намазыңызды кыла бериңиз, иншаллах бир күнү жүрөгүңүз, жан дүйнөңүз сизди жолукка алып келет депчи. Ошондуктан ар бир кылынып аткан жакшы нерселерди биз колдошубуз керек болот. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Жолук үчөөңүздөргө тең сонун жарашат экен. Намаз окуйсуздарбы? Бул эми жеке суроо болуш керек. Албетте ар бир адамдын өзүнүн жеке суроосу. Ошондуктан бул нерсе менен мактанып дагы бул нерсени сураштын өзү одоно сиздерден. Ошондуктан ар бири намазынын өзү үчүн жооп берет. Биз кийинки суроолорго жооп берели. Эң сонун көрсөтүү, Аллах ыраазы болсун сиздерден. Ушундай көрсөтүүлөр болсо кыздарыбыз ыймандуу деп акылактуу болор эле. Ийгилик сага, Нурзат, сени өтө сыйлаймын дейт. Аллах ыраазы болсун. Бизге айткан ар бир сөзүңүздөр өзүңүздөргө эселеп келсин. Негизи эле дүйнө ошондой экен. Аллах сага канчалык адамдар жакшы нерсе кааласа, сен да аларга кааласаң, Кудайым буйрса, эселеп жакшы нерселер көбөйөт. Саламатсыздарбы? Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Мусулманчылык кут болсун. Жолук мусулман аялдын авраты. Бул жолго түшкөнүңүздөр эң жакшы тандоо жолу, акыркы күнгө чейин насип кылсын дейт. Ушул нерсе аябай мага да катуу тиет да. Сиз бир күнү мындай жолукту чечип салбайсызбы дегенчи да. Мен айтам, мен өзүмө ишендим. Бул күнгө чейин иншаллах бир айткан сөздөрүбүздү кылып жүргөндүктөн Аллахым бизди акыркы күнүбүзгө чейин ушул авратыбыздын жабык болушун насип кылсын. Мен ушунчалык амин. Бул биздин биз ал тургай азыр мына жолук салынып жүргөндөгү бир мындай жолугуң жок болсо мындай жаңач калгандай сезим болуп кетет да. Ошон үчүн бул нерсеге көнүп калган адамга абдан жакшы келет, иншаллах. Силерде деле ошондой деп ойлойм. Гүлнур, мисалы, карап тургула, Гүлнур эртең чечип салат деп деле айта беришет да. Мен айтып бербектиги жазышат мага. Сиз эртең эле чечип аласыз да, мынтип кыйналбай эле койбойсузбу? Тердеп деле кеткендирсиз, ысып деле кеткендирсиз, матрешка деле болуп калгандырсыз. Анан мен дагы возрастыңды чоң көрсөтүп, апалардай болуп каласың, сага ушул керекпи, өзүңдүн сулуулугуңду көрсөтүп, сен деген аябай чармачыл адамсың, сен деген аябай таланттуусуң, сен деген мындай өзүңдүн көркөңдү алып жүрүшүң керек деп аябай мындай азгыра турган сөздөрдү жазат. Бирок эми багы сиз айтмакчы, ушул жолукту Аллахым түбөлүк кылсын деп мен ар бир эмеде намазда тилек кылам да, чын айтсам. Бул коркунучтуу нерсе чечип коюш. Мен ушул Кудай сактасынчы. Кудай сактасын. Лиража, сизде деле? Эми жолук кийгенди да, жолук кийбегенди акыр өлөт, акыр башта бир өлүм да. Андан көрөк баягы акылың барда, жаның барда эсине келген оңураак да. Эсине кайтып дегенде. Анан жолук маселесинде негизи бул оңой эмес да. Бул милдетти аткарыш, андан көрөк намазды окуп коюшат да. Эмне десе, буга деген эр жүрөк адамдар, айымдар, тайманбас, акыйкатты туура билген, өзүнүн жаратуучусуна жакын болгусу келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүн чын ыхласы менен жакшы көргөн адам үммөткө ээрчейт да, анан амал кыла албай кое албайт да. Анан ким кайсы жолдо жүрсө акыр өлөт экен да, өлүмүн башы ошо өлүмдү ошо өз тандаган жолунда табат экен.
анан ошого даяр болгон эле оңураак да. Кандай жүрсөң ошондой ойлойсуң дейт го. Бирок айтып кетчү нерсе да мына кыздаргачы мен микрофонго жакыныраак айтып келем. Мен билем сиздин үнүңүз бийик аябай. Жок салганда дагы үнүмдү акырындатып чыгарып калат. Тартиптүү болуп. Оордаганда да кичине мындай өзүңдү кармап. Анан мен багы айтып кетчү нерсе бар. Кээ бирлери ушундай даяр турса дагы кээ бир сөздөрдү карап туруп ушундай жана мен айтып кеткендей тердейсиң, жутойсуң, мойнуң кысылып калат деп ушинтип кээ бирлери айтып калышы мүмкүн экен да. Же ошондой представление болуп калышы мүмкүн экен. Бирок айта берелим, дагы да айта берем да. Өтө жеңил, тердебейсиң. Тескерисинче мында колдуңду, алаканды ачык, анан перчатка кийген эки колду койсок күн кайсыга биринчи тиет? Ачыгына да. Ачыгына да. Демек, жоолук менен ысыбайсың, тердебейсиң, жүдөбөйсүң, булукпайсың, олукпайсың дегендей. Жеңил да, жеңил кабыл алыш керек. Мен ошону айтып кетет элем. Биз да сизге кошулабыз. Тердегенден адам өлгөн эмес. Анан караганда тозоктун оту андан дагы күчтүү болгондуктан, урматтуу эжелер, жөн эле шылтоого таап атабыз. Шылтоо биздики күнүгө тиги көнөмдү ким кийет, анан тиги эмне деп айтса эмне болот? Адамдар айта берет турбайбы, көрүп эле атпайсыңарбы? Көргөнүн көргөндөй, уккандай, укпагандай айтып эле, укпаганын дагы уккандай кылып айткандар бар. Андыктан баарыбыз пендебиз. Пенденин Аллах кечирип аткандан кийин биз бири-бирибизди кечирип, Аллах көргөзгөн жолду туура тандашыбызга насип болсун. Суроолорду уланталы. Ассаламу алейкум, Нурзат, Гүлнур эже, сиздерди жакшы көрөм. Сиздерге жоолук жакшы жарашыптыр. Сиздерге кандай жоолукса болот? Жөн эле акыреттик тууган болуш үчүн дейт. Мен эртең эмес, 30 күнү семинар өтүп атабыз. Ошол семинарга келсеңиздер болот. Аны менин Нурзат Токтосунова деген Instagram баракчасынан тапсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, Нурзат эже, кандайсыздар? Гүлнур эже, качан турмушка чыгасыз? Бул жеке суроо да, мен жеке жашоомду көп эле болду, жаап койгонма. Ошон үчүн эчтеке деп айта албайм дегенде. Биз албетте кийинки суроого өтөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздердин жоолуңуздарга Аллах ыраазы болсун. Мурунга караганда азыр жоолук менен өтө сулуу болуп калыпсыздар дейт. Ооба, Лира эже дагы аябай сулуу. Биз жандан бери мен эже деп атканым, мусулман аялдар бири-бирин эже деп сүйлөшүш керек болот. Бул дүйнөдөгү баардык мусулман, кыргыздар эле эмес, орустар дагы керек болсо, мисалы чет жерге чыкканыбызда жоолук салынып, сестра деп чуркап келгендерди аябай жолу көп жолу көрдүм. Демек, мусулман аял заты баардыгына эжесиңди, андыктан пейилибизди кенен коюп, жүрөктөрдү кенен ачып, ушактардан, жаман алган сөздөрдөн, негативтерден арылып, жакшы жакты көздөй кадамыбызды таштайлык. Саламатсыздарбы эжелер? Жоолукка кирүүдөн мурун ата-энеден уруксат сурадыңыздарбы, же жолдошуңуздарданбы, же өзүңүздөр эле чечим чыгарып салындыңыздарбы дейт. Жоолук бул ушундай маселе экен. Балагатка жеткен адам, мындай конституцияда деле каралса керек, 18 жаштан кийин адам өзүнүн баягы эрки. Анан мен билбейм шариятта кандай, булга алымдар кандай жооп берет, бирок юрист кандай жооп берет болду экен. Күйөөсүнөн сураш керекпи жоолук салынарда? Ата-энеден сураш керекпи? Ал үй бүлөлүк кодексте жазылган эмес. Эч бир кодексте жазылган эмес ал. Таалбай калдым, жок экен. Гүлнур, сиз? Мен багы алымдардын берген жоопторуна таянсам, бул күйөөңдөн уруксат суроонун кереги жок. Ата-энеден да уруксат суроонун кереги жок. Бул качан өзүңө ушундай чечим келгенде Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана, сен Аллах ыраазы үчүн гана жабынасың. Ал ата-энеңдин же болбосо күйөөңдүн ыраазычылыгы үчүн жабынбайсың. Ассаламу алейкум эжелер. Гүлнур эже Азамат, сиз Аллах ыраазы болсун сизге. Анжелика эжеге дуа кылып кетиңиздерчи дейт. Ушул учурдан пайдаланып бүгүнкү түз эфирде Аллах жараткан ар бир жарандын, анын ичиндеги Анжеликанын кыздарынын, жакындарынын Аллахым баардык ооруларына шыпа берсин, операциялары жакшы өтсүн. Негизи эле кырсыкка кабылып турган, азыр муктаж болуп турган ар бир адамга Аллахым жардамын берсин. Амин. Аллах өзүнө жакындатайын дегенде кандайдыр бир эмелерди берет да, ишараттарды. Жоолукту сөзсүз салынгыла деп айтыш керектигин бекемдеп койсоңуздар дейт. Парз деген демек сөз түрө салыныш керек. 9 жаштан деп айтылат, бирок эми качан хидаят берсе Аллах Таала ошондо келе бериңиздер. Бирок аябай эле намек берет экен да Кудайчы. Мындай жок намектерди эч кылгыз келбейт. Мен эмне үчүн мынтип сүйлөп атам? Мен деле мондай
классикалык вариантта сүйлөсөм жарашмак, бирок ушундай коомдо бизде мындай жалпак тил менен айтсаң жакшы жетет экен да. Көп ушундай айтат, көп себепкер болдум да, ошон үчүн ушинтип айтканга туура түшүнөсүздөр. Сиз саламатсыздарбы, кутмандуу кеч деген дей албай жатам да. Азыр ошондой тил менен айтсам баягы түшүнөт экен да, батыраак кирет экен адамга. Урматтуу эжелер, дагы канча жашыбыз калды? Дагы канча жасала элек жумуштарыбыз калды? Дагы кандай нерселер бар алдыда? Эртең эмне болорун эч кимибиз билбейбиз. Бирок бир жол салынып жүргөн аял катары айтып кетелик, эч кандай оорчулугу жок. Сөздөр айта берет, сөздөрдү көтөрсөк болот. Бирок Аллахтын бере турчу бизге балким ушул салынбагандыгыбыз үчүн азаптарына караганда сөздөр эч кандай көз илмен болбойт. Ошондуктан барыңыздар, эгер салына албай жүрсөңүздөр, мынакей алдыда 1-февраль бүткүл дүйнөлүк жол салынган аялдардын майрамы болот. Ошол майрамга карата ниетиңизди түздөп туруп, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жол салынсаңыз, мисалы, менде эч кандай маселе болбой калды. Мурда чачыңды жасатканга 2 саат, анан бетиңди жасатканга 3 саат деген нерселер, кийим деген ушунчалык эркиндик кыздар. Чын жүрөктөн айталы, бул эфирибиз биздики мындай реклама эфир болуп калды. Бирок чын жүрөктөн айтып атканыбыз силерге деле билинип атат болсо керек. Сөзсүз хиджаб кийиш керекпи же жолук эле салса болобу дейт. Мен сиз айтып койсоңуз. Мен баягы кирерин астында көп эле баягы көрөрдүм, видеолорду көрөрдүм да. Эми ошондо көбүнчө мен Чубак ажынын жооп бергенине далалат кылып аз дагы жооп берейинчи. Айтат да, коомго жараша силер коркут үркүтүп, капкара жамылып, көзүңөрдү мынтип жаап, никап деп коет да бизде. Ошонтип албагыла деген жери бар экен. Ошол мага абдан жакып кетти. Билбеймчи өзүмө жеңилдерээк кылып атамбы. Өзүңөрдүн коомуңарга чочубай турган кылып, ылайыкташтырып кийим кийгиле дептир да. Демек, бул жерде баягы футболка кылып же болбосом чапташкан эмес. Мындай капкара болуп, бөлүнүп, тескерисинче кайра наоборот элдерди көңүлүн бурдурбагыла деп атат да. Кадимкидей эле түстөрдөн кийинип эле болгону мындай чапташпаган, колдорун билекке чейин жамылган, буттарың болсо согончокко чейин жамылган кийимдерди кийип, жолуктун түрлөрүн салынсаңар болот. Мисалы үчүн чек жок да, бул түс кара деген болбойт. Айталы дегенибиз адам ыңгайлуу кийингени дагы жакшы. Анан мен ойлойм, мусулман аял татынакай кийинип жүрүш керек, таза, жарашыктуу. Мындайча айтыш керек экен да, мындай динди таза жактан жана сулуулук жактан көрсөтүш керек экен да. Сени карап жолукка кирчү адамдар сен жүдөп турсаң кирбей калышы мүмкүн экен да. Ошон ал жакта да ойлонушуң керек. Сен баягы баланс алып жүрүшүң керек деп ойлойм да. Мен бул аялдардын гана эмесин айтып атам, Чубак ажы айткан эркектерге кээ бир түстөр болбойт деген ал Куранда да бар экен. Аялдардыкын айтып атам да. Менин Instagram баракчамда кыргыздын мусулман кыздарына кийим тиккен дизайнерлер аябай көп. Алар менен жакында фотосессия дагы болду. Ошол жактан кандай кийинүү керек экен деген, себеби чын эле издейт экенсиң, жолук салынарда мен кандай кийинип жүрөм, муну кие албай каламбы, менин жолугум кандай болуш керек деп. Бирок кийин көнүп калгандан кийин ал жөнүндө деле ойлонбой, мындай колуңа тийген жолугуңду салып эле чуркап эле ишиңди кылып жүрө берет экенсиң. Жолукту биринчи баштадыңарбы же намаздыбы дейт. Мен баштай албай атам дейт. Иншаллах ушундай суроолорго мен айтат элем, баштай албай атам деп өзүңүздү күнөөлөп эмес, иншаллах бир күнү баштайсыз. Эгер сиз Аллахтан сурансаңыз, бат эле берет, бат эле эркиңиз жетет. Бул суроону сиздерге дагы берели. Эми мен баа жогоруда айттым го экен, бирдей баштадым деп. Анан ар кимге ар кандай экен да. Мен деле ойлогом 5 мал намаз ушунчалык оор болуш керек деп ойлойм. Кантип убакыт табам деп ойлочумун да менчи. Анан көрсө ушундай Кудай тооба кылдым. Кудай бизге сонундай график түзүп бериптир да. Мисалы үчүн иштеген деле, мында мамлекеттик жумушта иштеген адам деле эртең менен туруп баратып намаз окуйт экенсиң дагы, ошомодон уктабастан жумушка кетет экенсиң. Анан түштөн убакыт келет, түштөнгөндө да мына 10 мүнөт бөлүп коет экенсиң. Анан антиминтип ушу кечки үйүңө кайтарда дагы ушинтип эле мындай убакыттарды аябай мындай түзүп бериптир да. Мен ойлогом жетише албай калат. Эми албетте кээ бир учурда мындай тыгыз болуп, мындай каза болуп калат. Казаны бирок коесуң кошуп. Аябай жакшы суроо келиптир. Лира.
жоолукта окуучу кыздарга жөн эле коелучу дейт. Ооба, аны министерство тармагындагы жана муфтият менен биргеликте жөн эле коюп атышат окшойт. Министерство тараптан айтып атпаймынбы, 2 күн мурунча соц тармактарына жооп келиптир. Бирок муну мыйзамга да киргизип коюш керек. Анткени кайра эле 1 жыл өтөт дегенде, 3 жыл өтөт дегенде кайра эле бул тема талкууга алынбаш үчүн. Мисалы каалагандай, салынгысы келсе салынсын. Эч кимди зордогон жери жок да бул жерде. Бул жерде деген кеп мындай болуп атпайбы маселе? Тыюу салардан мурун биринчи устаздар менен же болбосо муфтият өкүлдөрү менен бир кайрылышса, себеп дегенде Куранда Нур сүрөсүнүн 31-аятында келип атат да: "Эй Мухаммад, айткын момундардын энелери, мусулман аялдар жапчу жерин жапсын" деп келип атат аят. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону эми хадис менен толуктоп атат, ошол сүрөнү. Кандай десе, кандай өлчөмдө жабылышсын деген маселе болуп атат да бул жерде. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп берип атат ошону. Жүзүн көрсөттү дагы мындай ишарат кылды да. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 2 жүзүн жана кол ачык дегенди көрсөттү да, калган жери жабылсын деген Куран сүрөсүн хадис менен толуктады. Бул жерде көп юристтер эгерде исламды өздөштүрүп, изилдей турган болсо, абдан жакшы эмелер болот да, жыйынтыктар. Өзүмөн деле реклама кылып айта кетсем болот дегенде, академияны бүткөндөн кийин мен Ислам университетине тапшырдым да. Тапшырдым, ошол жерден исламды устаздардан, Аллах разы болсун, үйрөндүм. Жана эмне десе, аны менен чектелбей дагы да өздөштүрүш керек да. Устаздар билген деңгээлин беришет. Аны дагы алып кетиш керек да, аны өйдө карай. Демек, бизде мисалы кичинекей мектеп окуучулары мен жол салынат элем деп келгенде, бири-бирин көрүп, мунун баардыгы эмнеден келип чыгып атат дегенде, баягы эмнеге бетиңизди жабыш керек, эмне үчүн денени жабыш керек дегенде, азыр коомдо кандай гана окуялар болуп атат, ошол окуяларга сиз деле кайдыгер карабайсыз деп ишенем да. Мисалы, ошол эле мынчого 2-3 барбагыла, ачык болбогула деп, баягы мунун баардыгы жамандыктар болуп кетпесин дегендин алдын алуусу экен да. Жоолук салынгандан кийин мен өзүмдүн ушундай эркектердин көз карашы жоголгонун байкадым да. Бул өтө керемет нерсе экен. Сени тескерисинче ушунчалык сый урмат менен мамиле кылгандарын, көзүңдү да карабай, бетиңди да карабай сүйлөшкөндөрүн, жөн гана өтүп кеткендерин, эч бир сөз айтпай, мисалы тийишпей дегеним, ошол нерселерди байкадыктан кыздарды деле мисалы жоолук салынгыла дегенде аларды чүмкөп коюу, аларды мынтип коюу деген эмес. Мисалы мен подъездимде кичинекей кыздар жоолук салынат, алар ушунчалык балалыктын таттуу нерселерин өтүп атышат, ата энеси дагы түз жеткирип атат. Бул жерде эч кандай жаман нерсе жок деп ойлойбуз. Ошондуктан баардыгы түшүндүрүү деңгээлинде болуш керек. Ата энелер дагы өзүбүз түшүнүп, чын жүрөгүбүздөн кабыл алып, андан кийин ошону дагы башкаларга түшүндүргөнгө аракет кылсак жакшы болот эле. Ассаламу алейкум, силерге Аллах разы болсун, ыйманыңар бекем болсун деген тилекти айткан экен. Аллах разы болсун. Ар бир адамга жакшы гана нерселерди каалайбыз. Саламатсыздарбы? Жоолук салынгандан кийин анын шарттарын кантип аткарыш керек дейт. Анын шарттарын эми биз билишибизче айта алабыз, билишибизче гана айта алабыз, бирок анын шарттары бардык жерде жазылуу. Аны сиз интернеттен да таба аласыз, Эң биринчи белгилеп кетчү нерсе илим алыш керек да. Илим алганда анан өзү ирети менен, мындайча айтканда, файл папкам салынып баштайт да. Илим алуудан баштаса жаңылбайт жана туура болот. Жоолук салынганыңар жакшы, бирок оронбой эле жакшына салынсаңар жакшы болмок. Азыркы замандын жаштарына ыйман берсе деп тилейм. Кыздар жоолук оронгон менен ыймансыз болуп кетип аткандай сезилет. Өзүмчүл чоңдорду сыйлаганды билишпейт. Кээ бир кыздар мода үчүн дагы оронуп, кайра чечип койгондорду көрүп жатам. Сиз көздөрүңүздү иншаллах жалаң жакшы нерселер менен көргөнгө Аллахым сизге ушундай бир мүмкүнчүлүк берсин. Муну көрдүм, тигини көрдүм деген бул баардык мусулмандарды көргөндүккө жатпайт. Ошондуктан ой азыр мода үчүн эле кийип атышат дегениңиз менен сиз мода үчүн кийбеген баардык кыздарга сөз тийгизип атасыз. Бул абдан чоң жаңылыштык деп эсептейм. Ушул суроого силердин дагы жоопторуңуздар болсо. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Бир адамга жагыш кыйын экен. 100 адамга жакпай эткенсиң. 100 адамга жагып атсаң, бир адамга жакпайт экенсиң. Буга деген кыргызча макал дагы бар да. Анан бул жерден тандоону туура коюш керек экен да. Бир ошо жаратуучуга ыктап, жаратуучуга жагынган болсоң,
анда башка бүткүл адам затына жагасың да. Ушул жерден жаңылбаш керек. Андан бул жерде дагы мындай учур бар да, жоолук кийип туруп, кийбей жүргөн бир айым кийип туруп, атайын жоолук кийгендерге шек келтириш үчүн чечип коюш мүмкүн. Саясий ыкма колдонуп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн жоолукту кийип туруп, ыплас жерге барат да, анан кайра чечип коет. Буга деген акча да таап кетиши мүмкүн да. Ошондуктан жоолук салынган айымдарга эмес, исламга карап түздөнүңүздөр. Мен ушуну айтайын деп аткам да. Исламды баягы жоолук салынган адамдардан же болбосо сакалын өстүрүп жүргөн дамбылалардан дейбизби, ошолдон көрбөш керек да. Ар бир адам динди деген өзүнүн баягы түшүргөн Курандан издешибиз керек. Ошол жерден бардык суроого жооп табабыз. Биз адамдардан, инсандардан издебешибиз керек. Бул акылсыз болуп калат да. Анан жоолукчан мына жоолук салынып алып мынтип эле жүрбөйбү дегендерге дагы түздөнбөш керек Баарыбыз пендебиз да, баарыбыз күнөөлүүбүз, баарыбыз пендебиз, баарыбыз жаңылышабыз. Ошондуктан жаңылып мен кыйынмын деген нерсе жок пенде болуп жаратылгандан кийин. Ошондуктан сиз исламды караңыз дагы, адамдарга такалбаңыз. Саламатсыздарбы Гүлнур эже, Нурзат эже, Лира эже, сиздерди сыйлайбыз, кыздарды жакшы жолго өндөгөнүңүздөр эң сонун дейт. Рахмат баарыңарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам. Гүлнур эже, сизден Аллах разы болсун. Сиз менен аябай байланышкым келип атат. Кантип байланышсам болот? Менде WhatsApp эле бар, башка сайттарга кирбейм дейт. Телефонуңузду калтырыңыз анда. Марва аркылуу бардыгы көрсүн да. Саламатсызбы Гүлнур, жоолук салынгандан кийин киного тартыласыңбы дейт. Саламатчылык. Ушул суроого мен да ойлондум да, кино кандай болот депчи. Анан мен мындай бир жыйынтыкка келдим. Эгер ушул исламга ыктаган, тарбиялык мааниси күчтүү, ушул жоолук менен түшө турган бир сценарий болсо мен макулмун. Башка гонорарды укмуш очотуп берсе дагы башка сценарийге тартылбайм. Өткөндө мага ушинтип айтышты да. Өтө чоң акча берели, жолуңуз чечип тартылып койбойсузбу дедиле. Аябай күлдүм да. Кеп анда эмес да. Гүлнур айым, келинчегиме жоолук белек кылып пайдасы тууралуу жакшы сөз айтсаңыз керемет болор эле, балким сизден сөз себеп болоттур дейт. Мен ошо Instagram баракчам бар, ошого мен жеке купуя кат жазыңыз ошол келинчегиңиз тууралуу. Анан мен сөздүдө жоолук белек кылам. Анан өзүмдүн билишимче кеп кеңештерин берем. Аллах разы болсун сиздерден. Аллах сиздерге бейиште хан сарай белек кылсын. Сиздер көпчүлүк аял затын өлгө болчайымдарсыздар дейт. 0705 96 94 41 номерине WhatsAppка татынакай сөздөрдү жазып атасыздар. Аллах силерден разы болсун. Кандай сөз адамдын оозунан чыкса дагы эселеп өзүнө кайтат экен. Ошондуктан жакшы гана сөздөрдү сүйлөгөнгө Аллахым бизге насип кылсын. Ассаламу алейкум. Орозова. Мен жоолук салынсам, окууну бүтсөм, прокуратурада деги эле мамлекеттик жумушта иштей аламбы дейт. Мен ошол суроону терең изилдеп туруп, анан ошо укук коргоочу юрист, анан адвокат тармагына аттандым да. Анан ошону кеңеш берем. Демек сиз студент учурунузда эле салынгансыз жоолукту? Студент бүтүп аяктап баратканда салынгам. Жан дүйнөңүз издеп, анан ошол жан дүйнөнүн издөөсүнүн жыйынтыгында жоолукту тапкан экенсиз. Жооп бергем ошого. Клик деп коебу, клик. Аллах сизден разы болсун. Мамлекеттик кызматка албайт жоолук менен деген демек конституциябызда жок экен да, Конституцияда көрсөтүлгөн эмес. Анан эми ар бир эле адам азыр деген мамлекет тармагында иштей турган болсо айлык маанай аз да. Анан ар бир эле адам азыр өзүнө жеке ишкер болуп аткан учурда. Эгерде адам терең билим алган болсо, ошол билими менен кайра көп эселеп ошо окуган практикасын теорияга салганда айлык эгерде ыктай турган болсо, анда кор болбойт да. Жакшы сапаттуу билим алыш керек, ошого карай жакшы окуш керек. Дагы бир ирет тактайм. Мамлекеттик жумушка жоолук менен кирсе болот. Ал адамдын өзүнүн ыктыяры. Жок, кирем десе мамлекет ала береби? Мамлекет ага чектөө кое албайт. Аябай укмуш адис болсо,
аябай грамотный адис болсо мамлекет ал жолугун кайыл болот да мындайча айткандачы. Демек, кээ бир учурларда ушундай болуп атат да, мисалы бир канча жыл мурун бир мамлекеттик чоң телеканалдардын бирөөсүндө продюсери жол салынып келген үчүн жумуштан четтетилген да. Анан ушуга демек юридикалык жактан коргогонго болот. Өзүнүн кодексимен ооба болот. Бул абдан жакшы болду. Ассаламу алейкум кыздар, сиздерден Аллах ыраазы болсун дейт. Рахмат. Аллах силерден чын эле ыраазы болсун кыздар. Үнсүз дааватыңыздар дагы, үнүңүздөр менен айтылган дааватыңыздар дагы. Бул эми кийинчерээк адам баласы баягы өзү ойлонуп, көп окуяларды тескеп, жашоосунда болуп жаткан нерселердин жыйындысында динге келе алат экен, бирок баардык жолдор исламга алып келет да. Ооба. Саламатсыздарбы? Менин суроом ушундай эле. Азыр жоолукту мода кылып салынышат, бирок жоолукчандарды көп кыздар модага айландырып алышкан. Ушуга көз карашыңар кандай деп аябай 5 илеп белгисин кылыптыр. Сиз эмнеге жаман жакты эле көрөсүз? Сиз Мындай да. мода кылбаган жөн эле мына Гүлнурдай, мына Лирадай эле кыздарды көрбөйсүзбү? Жакшылыктарды көп көрбөйлү, жакшылыктарды көп айтпайлыбы? Мындай да. Алар кылса өзүнө кылып атыптыр да. Анан ошолор кылып атат деп эле ага жиниңиз келгенден көрө келгиле пайдалуу бир нерселерди кылалык, Лира. Критика айткан адам көп да азыр. Анан эгерде адам критика кылгандан көрө канда деген исламды үйрөнүп туруп, исламды өзү кайра элдерге үйрөтүш керек да. Эксперт сүйлөгөнү туура көрүнөт да. Ал эми адам өзү эксперт боло албай атса кандай критика көрсөтөт деген эме келет да. Мага бирөө айтат да, үйкү топу кийип сүрөткө түшпөйсүңөр деп. Анан мен айттым, сизчи депчи. Мен үйкү топу менен чоңойдум. Анан мага деле азыр айтат да, ойлошот да эми депчи, болду эми өмүрү кийбейт. Бул багы эң сонун эле кийип чыктыңыз го өткөндө. Сонун тебетей менен бул эми укмуш жарашат экен. Аллах сизден ыраазы болсун. Мен айтып кетет элем да, биздин багы мойнубуз эле жабылбаса, биздин улуттук кийимдерибиздин баардыгы кош этек болуп, узун кол жабылган керек болсо, багы биздин элечек бар, эекти кошо жабат. Бирок эми багы кыздар турмушка чыга эле кыздардыкын айтып атам да. Эми ошого багы биздин багы азыр үйрөнүп албадым эми химар деп ичиненчи. Ошону эле кийип койсоң, үстүңөн болду, тебетейди эле кие бересиң, баардык нерсени кие бересиң да. Бул мен билбейм да, мен улуттук кийимге тоскоолдук болбойт бул жолу. Бирок тилекке каршы азыр сүйлөгөндөр көп да. Кылып жашоосу менен көргөзгөндөр. Мисалы, сен аябай жакшы туура айттыңыз да, Лира. Эгер сен критика кылып атсаң, сен көргөз. Сен балким жашоодо кыргыз көйнөгүн кийип жүрөсүң, Ошондуктан келгиле баарыбыз баатыр болуп, кыргыздын улуттук кийимдерин кийгенге Аллахым насип кылсын. Мисалы, Гүлнур, сиздин 20-25 жыл улуттук кийим кийгениңизде эч ким сөз кылган жок, бирок жол салганыңызда сизди сөз кылып башташты да. Ооба, аябай. Ал көрүнбөйт да. 25 жыл сиз жалаң улуттук эң кымбат, эң сонун кийимдерди кийгениңиз. Ооба, анан арзан 500 же 1000 сомдук жоолугум жаманга түшүнүп. Ал кеп арзан кымбатында эмес, улуттук баалуулуктарды көбөйткөнүңүздө сиздин форманын ушунчалык керемет болорун көрсөтүп бергениңизде да. Керек болсо бир сүрөттө көргөм, казактын кызы жакшыбы, же арабтын кызы жакшыбы дегенде сиздин сүрөтүңүздү койгон. Демек бир Кыргызстан эле эмес, бүткүл казактар дагы сизди өзүкү деп, өзүбүздүкү деп белгилейт да. Ассаламу алейкум Нурзат айым, Гүлнур айым, кыздар, сиздерден Аллахым ыраазы болсун. Марва ишине ийгилик, ак жолуңуздар башыңардан түшпөсүн дейт. Аллахым сиздин бардык тилегиңизди орундатсын. Саламатсыңарбы? Жоолук салынганга канча убакыт дайындык көрдүңүздөр жана эң алгачкы жоолук салынган күндү айтып берсеңиздер, Аллахым ыраазы болсун. Сиз өзүңүз айтпайсызбы? Убактыбыз аябай азайып баратат. Бул тема бир башка да бир күнү алынчы темалардан экен. Иншаллах, балким 6 айдан кийин, балким 1 жылдан кийинби кыздар бул теманы улантат экенбиз. Себеби алдыда бир канча мүнөтүбүз калды. Жоолук салынган күн аябай жакшы болот. Мен мисалы өзүм жоолук салынган күндү коомго дагы ушунча бир укмуш болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мен Айжан Акылбековага Аллах ыраазы болсун. Ал мага эң алгачкы формамды тигип, жоолугумду дагы жараштырып, баардыгын даярдап, себеби мен айткам, мен 18-числода салынам деп. Себеби ага чейин Гүлнур, сенден дагы Аллах ыраазы болсун. Сиз менен умрага барып келдик. Ошол умранын алдында салыныш керек болгон. Анан бул эми кыздар, бул осознанный шаг болгондон кийин биз өзүбүздүн аң сезимибизден туюп, сезип туруп кылынган кадам болгондон кийин бул өтө майрам болот. Анан сиз дагы мисалы азыр ушу жоолук салынам деп салына албай жүрсөңүз,
баардыгы жакшы экендигин бир сааттан бери айтып атабыз. Анан дагы деле айта бермекчибиз. Саламатсыздарбы коноктор? Менин сиздерге каалоорум эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын. Мен суроом төмөндөгүчө. Нурзат айым, сизге ушинтип журналист аялдар жолугучан болуп, ошондой эле элге көрүнүктүү айымдарыбыз жолукка келүүсүнө себеп болсоңуздар деген сунуш билдирем. Кандай пикирдесиз дейт. Баардык ишти биз кылалы. Силер эчтеке кылбаңдар. Сен үлгү бол, сен жаса, сен мин, сен кийин дейт. Келгиле баарыбыз кийинебиз. Келгиле баарыбыз чогуу үлгү болобуз. Келгиле баарыбыз чогуу жасайбыз. Бир эле Лира кылбаш керек, аны бир эле Гүлнур Асанова кылбаш керек. Анан эми силер коомдогу адамдарсыңар да дейт. Сиздин дагы тегерегиңизде адамдар бар да. Сиздин тегерегиңиздеги 20 киши бар да. Кошунаңыз, группалашыңыз, сиз дагы ошого үлгү болуңуз. Аллах ыраазы болсун, сонун нерсе жаздыңыз. Жолук өзү сүннөт, жол салгандыгыңыздар үчүн нуруңуздар төгүлүп турат. Анан эки дүйнө бактылуулук берсин деген сөз экен. Рахмат. Мен экөөңөрдү конокко чакырып алып кечке өзүм сүйлөшүп атам. Көп суроолорго жооп бере калсын деп атам да. Рахмат. Баса белгилей кетчи учур жолук салынган сүннөт эмес, жолук салынган милдет. Милдет. Өмүрже ошол кооз үнүңүз менен Куран окуп берсеңиз абдан сонун болот. Сураныч Куран окуу боюнча курстарды уюштуруңуз дейт. Кыздар, Куран окуу боюнча Ислам институтун бүткөн, диплом алган, же болбосо Египетте бир канча жылдардан бери илим алып жүргөн эжелердин Куран курстары өтө көп. Ошондуктан биз билбеген нерсеге башыбызды урбайлы, биз билип үйрөнүп кала турган болсок, кийин курстарды ачабыз. Ал нерсеге дагы балким Аллах Таала ошондой нерсени буйруса, демек биз деле ошол азыркы жазгандай балким үйрөткөнгө деңгээлге жетип калаттырбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, акыркы суроону мындай эле окуп коеюн. Саламатсыңарбы? Жолукка кирип алгандан кийин паспортко сүрөткө хиджаб менен түшүү керекпи же башка өлкөгө барууда тоскоол болбойбу? Менин билишимче азыр паспортко сүрөткө ошол жолукчан эле түшүп атышат. Бизде дагы бар эт. Анан ыраазыбыз баарыңарга. Убактыбыз абдан тарып баратат. Сиздердин көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү эфир үчүн Гүлзат Саматовага рахматыбызды айтабыз. Насихат радиосун угуңуздар жана Марва ТВны көргүңүздөр. Коноктор, баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздар менен коштошобуз. Бизди YouTube'дан караңыздар. Ассалам алейкум.